Бишкекте Кумара чайханасына келсеңер, Айзирек деген кызы ушинтип тосолот экен. Жумушуна өзгөчө мамиле кылган ишкерлер көбөйсө экен дейм. Караңыздарчы, заманбап этно стилде салынган чайхананы. Улуттук тамактардын очогу болгон чайханада ар кандай аталыштагы кабинкалар бар. Мисалы, бул кыздын үйүнөн кызга сөйкө салуу иш-чарасын өткөрсөңөр болот. Үңкүр, каганат, кыргыз үйү ар бир кабинка өзүнүн стили жана мааниси менен салынган. Ал эми бул боз үйгө куда тоссоңуздар болот экен. Демек, сыйлуу конокторду тосууда уялбай алып келе бериңиз. Айзирек өз колу менен 5 бармак жасап келген экен, даамын келип жеп көрбөсөңүздөр айта албайм. 23-нөн 30 декабрга чейин кызыктуу шоу программа менен жаңы жылдык кечелер өтмөкчү. Алдын ала чалып, орундарды брондоп коюңуздар. Дордой базарына жакын Кож заводда жайгашкан үчүн дордойлуктарга ооз тийгизейин деп плов алып жөнөдүм. Саламатсызбы жеке, кандайсыздар? Иштериңиздер жакшы, үшөө элесиздерби? Биз Кумара чайханасынан сиздерге пловторду алып келдик. Ушуну обед кылып коюңуздар жеке, жылуу пловтор жеп алыңыздар. Бул жаңы чайхана ачылды Кож заводдо. Келип, иш-чара өткөрсөңүздөр, шерине өткөрсөңүздөр, 10% скидка, анан зубочистка менен салфетка менин атыман. Хорошо?